Жайындагы президент Алмазбек Атамбаевдин КСДПнын жетекчилигине Сагынбек Абдрахмановду каттаган юстиция министрлигине чара көрүүнү талап кылган арызы башкы прокуратурага келип түштү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, Атамбаевдин арызы 18 апрелде кечинде келип түшкөндүктөн аны каттоого бүгүн алышкан. Ал эми арызды кароо иши качан башталары азырынча белгисиз. Эске салсак, юстиция министрлиги Сагынбек Абдрахмановду КСДПнын төрагасы катары каттаганы белгилүү болгон. Министрлик партиянын съездинин жыйынындагы берилген билдирүүнүн негизинде жетекчилиги өзгөртүлгөнүн билдирген. Ал эми Атамбаев юстиция министрлигинин бул кадамы тез арада калыс каралып иликтенсин, алар кызмат абалынан пайдаланып документтерди жасап жатышат деген пикирин айткан. Акнет компаниясынын жамааты былтыркы жылдын ноябрь айынан бери ишканага абдан катуу кысым көрсөтүлүп жатат деп эсептейт. Бүгүн компаниянын расмий өкүлдөрү жана юристтери Бишкекте маалымат жыйын куруп, коомчулукка ишкананын тегерегиндеги соңку окуялар тууралуу өз пикирин айтышты. 2018 жылы ноябрда финансы полициясы ишкананын мурдагы аткаруучу директору Руслан Абдымажитовдун арызы боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал компания анын үлүшүн азайтып, дивиденд төлөөдөн баш тартканын, мамлекетке салык жана социалдык төлөмдөрдү аз төлөп жатканын билдирген. Жакында интернетте Акнеттин жетекчилиги менен Финполициянын кызматкерлери ич ара сүйлөшүп алды деген маанидеги маалымат чыккан. Финполиция аны четке каккан. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Росинбанк ачык акционердик коомунун эмне себептен адистештирүү чечими кабыл алынгандыгы тууралуу түшүндүрдү. Анын айтымында, Улуттук банк тыкыр иликтөө жүргүзүп, 2019 жылдын 15 апрелде Росинбанк финансылык абалын чыңдоонун алкагында аталган банкты 3 миллиард сомго капиталдаштыруу чечими кабыл алынган. Улуттук банк Росинбанк ачык акционердик коомунун менеджменти тарабынан банкты киреше табуу менен камсыз кылгандан кийин өзүнүн акцияларына ээ болгон үлүшүн сатуу маселесин караштырат. Азыркы учурда аталган банкты сатуунун ар кандай варианттары, анын ичинде эл аралык рыноктор аркылуу сатуу мүмкүнчүлүктөрү ачык каралууда. Абдыгулов билдиргендей, Росинбанкты аягына чейин каржылоо үчүн каражат Улуттук банктын эсебинен бөлүнөт. Эскерте кетсек, Росинбанктын Кыргызстан боюнча 10дон ашуун филиалы жана 13 кассасы катталган.